элдин баардыгы ыраазы болуп, активный болуп киргизип алдык, бирок кыштан жакшы чыктык. Мукадам Бурунбаева Спутник ичи шаарчасында номер 6 кондоминиумду жетектейт. Былтыр Жалал-Абад борборлоштурулган жылуулук түйүнүнө уланган көп кабаттуу үйдүн жашоочулары кышты эч бир кыйынчылыксыз чыгарышканы үчүн бул жылы ага кошулууну көздөгөн жашоочулардын саны дагы да арбыган. 84-дом. Кудай кааласа ушуга дагы быйыл буйруп насип кылса, эми жылуулукту киргизген атабыз. Кудай кааласа. Мына жылуулуктун немеси менен, жардамы менен. Процедурасы элден ошо Дамком немелерден заявление түшүш керек. Заявление ошо барлык абоненттер кол коюп биз кошулабыз деп, баягындай өздөрүнчө чогулуш кылып, заявление протокол неме кылып бизге кайрылышат, бизге мэрия жазышат. Ошонун негизинде биз кошуп беребиз. Жылуулук ишканасынын карамагындагы 17 от казанда бүгүнкү күндө оңдоп түзөө сырдоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми көп жылдардан бери такыр жылуулук системасы эстен чыгарылган көп кабаттуу үйлөрдө болсо, аталган ишкананын кызматкерлери тарабынан жаңы түтүктөр орнотулуп жаткан тап. Манас проспектиси 73-дом, көз аздердин дому. Шуга жылуулук киргизип атабыз. Азыр мына ошо кадыбалда иш кылып атабыз. Трассаларын тартып, стояктарын кошуп атабыз. Мыналар баары жаңы коюлду. Мыналар жаңы. Азыр мына жаңыларды коюп тартып атабыз. Мурда бар беле бул жерде жылуулук? Мурун Союз малында өзлөрүнүн көз аздердин домунун аякта ишканасында болчу экен, азыр жок. Ал үзүлүп, ошо Союздан кийин эле тартылды, жылуулук жок болуп калган экен. Мында элеваторларын жасап атабыз. Азыр бүтүгөнгө бир 70-80% бүтүп калды. Азыр только bir 20% kaldı, 20% ошо крандарды коюп уласак бүтөбүз, бир 2 күндүк иш калды. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад жылуулук ишканасы тарабынан кышка карата даярдыктар кызуу жүрүп жаткан тап. Эң башкысы 30-40 жыл мурда жер астына коюлган мына ушул жылуулукка байланыштуу түтүктөрдүн көпчүлүгү бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай казылып, жаңы түтүктөргө алмаштырылууда. 4-объект бул 8-садиктагы трассаны полный жаңы алмаштырдык. Анан мына Вера Андреева, анан Шевченко 3А деген дом бар, ага трассаны жаңы алмаштырдык. Анан тиякта 7-котельныйыбыз бар. Жаңы баа жолду куруп атышат го. Ошону эми баа кийин асфальт жаңы курулгандан кийин труба жарылса да асфальтты бузуп отурбайлы деп ошол трассаны жаңыладык да. Быйылкы жылы биз ошо элдердин суроо талабы боюнча дагы шаарыбыздагы, Жалал-Абад шаарыбыздагы 10 көп кабаттуу үйдү жылуулук системасына кошолу деп аракет кылып атабыз. Жалал-Абад шаарынан сырткары Базар Оргондо бир отканабыз бар. Ал 2 жылдан бери элдерге, калкка жылуулук энергиясын берип келатат. Азыр 5 көп кабаттуу үйдү кошконбуз. Кийинки жылдары биз ошол жерде ошол Базар Оргон шаар болуп калбады. Шаарында ошол откананын жанында 11 көп кабаттуу үй бар экен. Ошолорду толугу менен кошконго аракет кылабыз да. Белгилей кетсек, мамлекет эгемендүүлүк алган жылдардан тарта Жалал-Абадта жылуулук системасы бүлүнүп, талкаланып жок болгон болчу. Акыркы жылдары мына ушул кыйраган система кайра калыбына келүүдө. Учурда каладагы 130га чукул көп кабаттуу үйдүн 50%дан ашууну жылуулук менен камсыздалган. Мындан сырткары дагы 30дай объект мына ушул жылуулук системасына туташтырылган. Улкан Кожоева, Жанзак Нурдавлетов, жаңылыктар үчүн.